Бүгүнге сурооңо жооп бербедим, аны керек эмес коңар кылыш. Ой бирок алдап атып акырын баарын айттырып мага алдыңыз. Эми каргыш укпасак болду, элден кандай болот алдыбыз. Азыркы жаш муунда төкмө акындар бат эле популярдуу болуп кетет. Балким алар көргөн кыйынчылыктан дагы башка жагынан биз кыйынчылык көргөн чыгарбыз. Мисалы, адамдын ар жагында бир нерсе болуш керек да баары бир. Ошентип болуп кетиш үчүн дагы. Эзелтеден алып көргөн болсок, төкмө акындар саясатка аралашып, хандын мындай түзмө-түз оппоненти катары деле калып алынып жүргөн да. Акындар пактакор болуп эле аларды мактап жактап жалаң ошол тарапка өтүп кеткен жок. Өсүштү дагы айтып атат, кемчиликти дагы айтып атат деп ойлойм азыр деле. Баягы Курч, Аалы байкелер, Элмирбек байкелер, Жеңишбек байкелер бир кезде айткандагыдай, азыр айтканга менимче мүмкүнчүлүк болбой аткан себептен го деп ойлойм. Айтыштын умары кандай? Жарк этип чыккан таланттардын көбү бат эле жалпы өчүп калганында себептер бар да. Биринчи кумар ушул да. Кол чалуу. Менимче жанагы оюндардын кумарынан да күчтүү болуп кетиши мүмкүн.